Өкмөт мамлекеттик камсыздандыруу программасынын алкагында 40 адамга камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп берди. Аталган долбоор мындан 1,5 жыл мурун иштей баштаган. Долбоордо калктын жеке мүлкүн камсыздандыруу менен ар кандай кырсыктарга учуралган мүлктөргө компенсация төлөп берүү каралган. Буга чейин өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков да камсыздандыруу иши чабал жүрүп жатканын сынга алган эле. Уюмдун кызматкерлери болсо элдин мыйзамда милдеттүү камсыздандыруу каралган менен мүлктү каттоо ыктыярдуу түрдө жүргүзүлгөндүктөн элдин моюну жар бербей жалкоолонуп жаткандыгын айтып келишет. Адистер болсо камсыздандыруунун жай жүрүп жатканын мамлекеттик кепилдик менен да байланыштырууда. Алар төлөмдөргө ишеним болмоюнча жыйынтык чыкпай тургандыгын белгилешүүдө. Жыйынтыгы чабал деп бааланса да ишке акырындап кире баштаган мамлекеттик камсыздандыруу долбоору тууралуу кененирээк маалымат алуу максатында биз аталган программанын юристи Тилек Салыковду түзөөгө маекке чакырганбыз. Тилек мырза, куш келипсиз. Саламатсызбы. Мына мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын баштаганыңыздарга 1 жылдан ашып калды. Алгач эле келиңиз ушул мүлктү камсыздандыруунун шарттары боюнча телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу түшүндүрө кетсеңиз, камсыздандыруу канча квадрат метрден башталат, ким камсыздандыра алат, ким бул укуктан ажыратылган, ошондой эле жалпы эле камсыздандыруунун шарттарын кичине ачыктай кетсеңиз болот. Эми шарттарын айтып кетсек, бул камсыздандырууга Кыргыз Республикасынын жарандары бардыгы камсыздандырууга милдеттүү, укуктуу. Алар өздөрүнүн турак жайын шаар айыл жеринде 600 сом, шаар жеринде 1200 сом менен камсыздандырылат. Алар биздин өзүбүздүн агенттерибиз бар, почта менен түзүлгөн, банктар менен түзүлгөн. Ошол жактарга барып эле техпаспортун алып барып эле камсыздандырса болот. Жакшы экен. Мына биз жогоруда айтып кеткендей 40 эле кишиге камсыздандыруу акчалары төлөнүп берилген экен ушул көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде. Бул көрсөткүч аз эмеспи? Бул азыраак болуп эсептелинет. Башынан бери биз жаңы эле ачылдык, 1,5 жыл эле болду. Анан түшүндүрүү иштерин кылып атабыз. Анан 7 областта өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү ачтык. Анан бул жакын арада премьер-министрдин тапшырмасы менен жерлерде айыл өкмөттөргө жана акимдерге ушундай тапшырма берилди. Камсыздандыруу компаниясына жардам берилсин, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлсүн деп жардам берип атышат. Азыр буюрса мурдакыга салыштырмалуу 9 эсеге көбүрөөк болуп жатат да азыр камсыздандыруулар. Азыр биздин жаңы жетекчибиз да келген, жакында эле түштүк регионго барып кыдырып келди. Азыр болсо өзү келмек мээрге келе албай калып, мен анын ордуна келдим. Азыр Ысык көл Нарын жергесинде жергиликтүү элдер менен кезигип түшүндүрүп берип атат, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп атат азыр. Жыл башында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков сиздердин компаниянын натыйжасыз иштеп жатасыңар деп сындады эле. Ушул ишти аркалап жүргөн адис катары айтсаңыз, бул долбоорду ишке ашыра баштаганда биринчи кабыл алган көйгөй кайсы болду? Эл кандай кабыл алды? Калктын камсыздандырууга кызыгуусу негизи барбы? Бизде мындай бир орусча айтканда страховая культура кичине жогорак болчу. Анан бирок азыр тартылып калды. Анткени өзүңүз көргөндөй түштүктө өтө көп жаратылыш кырсыктары болуп кетти. Ошого байланыштуу дагы элдер уже тартыла баштады. Азыр уже Ошто эле 1 айдын ичинде бир 2,5 миң киши келип камсыздандырып атат да. Анан чоң алайда биз 29 үй бүлөгө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп бердик. Азыр да бир 15 үй бүлөгө документтери тапшырылган. Ошону карап жатабыз. Колдон келишинче аракет кылып иштеп жатабыз. Мына дагы бир суроо, эгерде элдер үй жайын камсыздоого толук өтө баштаса, мамлекеттик бюджеттин мындай бюджеттеги резервдүү акчалар жетиштүү эле болобу? Жетиштүү. Бизге мамлекет тарабынан 100 миллион акча бөлүнүп берилген кепилдик катары. Анан биз өзүбүз бир 25 миллиондой акча чогулттук элден. Именно камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча. Ал фонддорду эч жака берилбейт. Алар болсо ушу Кыргызстанда калат дагы депозиттерге салынып, наоборот ал иште ошол акчалар тегеретилип иштелип, ал өзүнчө фонддо турат. Ал кепилдик болот. Ар кандай камсыздандырып кетсе, биз бир 15-20 күнүн ичинде эле карап төлөп беребиз, эгер страховой случай болуп калган болсо.
Ал эми биз билгенден жеке камсыздандыруу компаниялары да иштеп келет. Бул жаатта алар менен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын айырмачылыгы кандай же кандай артыкчылыгы бар? Эми айырмачылыгын айтып кеткенде эле жакында эле айтып өттүк. Бул эми мамлекеттик камсыздандыруу болуп эсептелинет. Бул эми биздин артыбызда кепилдик катары мамлекет өзү гарант болуп выступать этип атат. А эми жеке ишкерлер болсо, алардын эми чогулткан акчалардын баары көбүнчөсү чет мамлекетке кетип калат да, бул акчанын баары. Бул чет мамлекетке кетип калат дагы, ошо перестрахование деген бир түшүнүк бар. Ал башка бир чоң компаниялардан перестраховка болуп, ошо акча биздин көп акча ошол жака кетип калат. Ал түшүнүктүү мамлекеттин көз карашы менен караганда же өлкөнүн экономикасынын көз карашы менен айтканда ошондой болот экен, бирок жеке жарандын көз карашында кимге кайрылуу көбүн эсе мындай коопсуз болуп эсептелет. Биз билебиз, мамлекетке деле ошону менен бирге эле жеке менчик компанияларга деле жалпы калктын ишеним кредити өтө төмөн болуп атат да бул бүгүнкү күндө. Эми биз негизи компания, биз мамлекеттик компания, бул баягы акча табыш деп биз көздөмөлдөбөйбүз. Биз деген наоборот элдерге жардам бериш үчүн бизди түзгөн да. Анан бул өтө социальный проект болуп эсептелинет. Бул 0,12% болгондуктан бул айыл жерине 600 сом, а шаар жерине 1200 сом. Мындай кепилдик менен жеке ишкерлер алышпайт ответственность. Бул социальный болгондуктан биз мамлекеттик деп ушу элдерге жардам болсун, азыраак акча менен көбүрөөк акча төлөнсүн деп ошондой программа түзүлгөн болчу. Мына сиз жогоруда айтып кеттиңиз, камсыздоо маданияты бизде анча деле өнүгө элек деп. Ушул жаатта мамлекеттик камсыздоо компаниясы катары сиздерде кандайдыр бир иш-чаралар көрсөтүлгөнбү иш планыңыздарда? Анан кандай иштер болуп атат? Конкреттүү түрдө айтканда. Конкреттүү түрдө иш пландар көргөзүлдү. Биз азыр жерлерде кезигүүлөрдү аябай күчөттүк. Ар бир айылдарда айылга чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат биздин кызматкерлер. Камсыздандырганда бир чакырып атат. Бул элибизде эле Кудай буйрса түшүнүп калды. Эми акылдан биз ойлойбуз го, эми мамлекетибиздин жардамы менен өзүбүз да жакшы чуркап, жакшы иштерге жетишебиз деп. Анан мен да суранып кетмек элем, ушу камсыздандырып коюңуздар. Эми бул өтө деле көп акча эмес экен, 600 сом шаар жеринде, айыл жеринде. А эгер бирдемке болуп кетсе, биз 500 000 сом төлөп беребиз. Мындай учурлар өтө көп болду. Өтө коркунучтуу өрт болуп эсептелинет. Өрт болгондо бул 500 000 сом полный төлөнүп берилет да. Эми Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдагы эле болуп өткөн канча бир табигый кырсыктардын негизинде айта кетсек болот. Ошол табигый кырсыктардын арасында жер көчкү бизде актуалдуу көрүнөт өзгөчө. Ушул боюнча дагы вот өзгөндөгү жер көчкүнүн кесепетинен кийин ушул бир бизге көрсөткүч мисал катары колдонсо болобу камсыздандыруу жаатында элди үгүттөө? Эми элди үгүттөп өздөрү деле көрүп атышат, көчкү болуп атат, ар кандай табигый кырсыктар болуп атат деп. Биз мына жакында эле биз жаңы жетекчилерибиз келип бизди, мени анан дагы начальник учет управления деген кишибиз бар, дагы айтты. Түштүк регионго барып, жерлерин кыдырып, элдер менен кезигип, көйгөйлөрдү карап келеле. Дагы бир выплаталар бар болчу, ошонун баарын карап келдик. Анан ушу Майлы суу айылында бир 3 жаранга 1 миллион сомдон кепилдик уже төлөнүп берилмей болду. Анын 300 000ден 3 этап менен төлөнүп берилет. Именно Майлы сууда жер көчкү боюнча 300 000-ин бердик жакында. Эми алар бузгандан кийин калган 700 000-ин төлөнүп берилет да. Эми акыркы суроом, сиз жогоруда милдеттүү камсыздандыруу мыйзамында каралганы менен иш жарандардын эрки менен жүргүзүлөөрүн айтып өттүңүз. Жарандарды ыктыярдуу камсыздандырууга көндүрүүдө дагы кандай иштерди кылса болот дагы деле? Эми бул биз көптөн бери айтып да келатабыз. Эми бул мамлекет тарабынан да жардам беребиз деп атат. Бул мамлекеттик каттоо органдары деген бар, ГРС. Ошол жерде жоболоруна өзгөртүү киргизип, сатып алуу убагында ошо биздин полисти требовать этет деген бир
нерсе бар. Анан бул национальный банктан дагы уруксаат алынып атат. Кредит алган учурда дагы ошол жарандардан полисти сурайт мамлекет. Тактай кетелик, кредит дегениңизде ипотека. Ипотека уже биз менен уже меморандум түзүлгөн. Ипотека алган кишилердики ипотека алгандардыкы уже мыйзам чегинде алар уже страховка кылып атышат да. Рахмат Тилек мырза, биз мамлекеттик камсыздандыруу программасын жана аны ишке ашыруусундагы башка көйгөйлөр тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун кечиресиздер компаниясынын башкы юристи Тилек Салыков менен маектештик. Ийгилик. Саламатсыздар. Ушул эле теманы улай кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу мыйзамы менен жеке компанияларда иш алып барат. Чындыгында аларга коомчулукта ишенич төмөн болуп суроолор көбөйдү. Аталган программанын алкагында иштөө укугу үчүн мамлекеттик каттоодон өткөн жалпы 16 компаниянын бири жаңы ачылган, ал эми калган 15 компаниясы көп жылдардан бери иштеп келет. Азыркы күндө милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы менен иштегендер эң төмөнкү уставдык капиталын 2 эсеге көбөйттү. 8 компания 100 миллионго жеткирди, калгандары аракет кылышууда. Ошондо минималдуу уставдык капитал 150 миллионго жетүүсү талап кылынат. Себеби камсыздандыруу компаниялары ишеничтүү болуш үчүн каржылык туруктуулук сакталышы зарыл деп айтылат. Эң төмөнкү уставдык капитал ошол эле себептен 3 эсе көбөйүүгө тийиш. Таанышып алыңыздар, Арсенал Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын өкүлү Сыргак Арзыматов эми жеке тараптардын бул жаатта алып барып жаткан иштери туурасында сүйлөшүүгө чакырдык. Сыргак мырза, куш келипсиз. Камсыздандыруу үчүн кечиресиз, камсыздандыруу максаты бир болгон менен бул иш эки жол жеке жана мамлекеттик программа менен ишке ашып келатат. Учурда сиздер бул багытта жеке компания катары иш алып барасыздар. Кандай мамлекеттик камсыздандыруу программасы бир катар себептерге улам жай иштеп жаткан экен? Учурда жеке ишкана катары сиздерде абал кандай? Аталган программаны жүзөгө ашырууда кандай салым кошуп келе жатасыздар дегим келип турат. Биринчиден бул турак жайларды табигый кырсыктардан жана өрттөрдөн камсыздандыруу боюнча мыйзамдын биринчиден кабыл алынган максаты бул элдерге жардам берүү болчу. Себеби көптөгөн жер титирөөлөр болуп, көлдө, алайда, чоң алайда мурдагы жылдары көптөгөн жер титирөөлөр болуп, көптөгөн үйлөр жабыркыраган. Ошондо бизде мамлекеттик органдар жеке камсыздандыруу компанияларына кайрылган, ушул маселелерди кантип чечсе болот, ушул жагдайлардан кандай чыксак болот деп жеке менчик компанияларга кайрылышкан. Ошондо биздин биринчи долбоорубуз бул ушул мамлекеттик милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизүү. Ошондой максат коюлган. Ошол негизинде ушул мыйзам жазылган. Башында бул мыйзам жарала баштаганда ал жакта жеке менчик госкомпания жөнүндө бөлүнгөн эмес. Бул бардык камсыздандыруу компаниялар ушул ишмен ушул ишти алып барышат деген сөз болгон. Бирок эмнегедир жогорку кеңешке келгенде бул жакта мыйзамга өзгөртүү киргизилип, бул камсыздандыруунун түрү менен мамлекеттик гана камсыздандыруу компания алектене алат деп туруп чечим кабыл алып коюшкан. Ошондуктан бул жакта жеке компаниялар катыша албайт. Эгерде менин оюмча, эгерде биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин бардык атаандаштык тең болуу максатын көзөмөлдөсөк, конкуренция болууну эңсесек, анда чындап эле буну дагы жеке компанияларга өткөрүп бериш керек. Эгерде жеке компанияларга өткөрүп бергенде менин оюмча иш мындан да жакшы жүрмөк да. Себеби мамлекеттин бардык булуң бурчтарын ахват кылганга бардык салымдарды кошушмак да биздин компания, жеке компаниялар. Сөзүңүзгө аралжы, жана эле үстүбүздөгү маекте мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын өкүлү айтып кеткендей, мамлекеттик компания бул иш-чарага катышса, бул көбүнчө социалдык жагдайда өтө турган иш-чара деп айтты. Анткени компания өзүнүн байып кетүүсү үчүн иштебейт. Бул болгон эле ошол капиталын тегерегиндей гана иш жүргүзүп, элге кызмат кылуу максатын көздөйт деген да. Сиз буга кошуласызбы? Буга негиз барбы? Буга кошулам. Бирок эми жеке компаниялардын деле максаты элден акчаны чогултуп алдап качып кетүү эмес да. Жеке компаниялардын деле максаты элге кызмат кылуу. Эгерде чындап эле табигый кырсык болсо, элге жардам берүү деген биздин деле
максатыбыз ошондой. Бул жакта социалдык деген себеби үйлөрдүн баасы 1 миллион сомдон жана 500 миң сомдон да кымбат, чынында айтып келгенде. Просто ушу 500 миң сом, миллион сом ушу кичинекей болсо дагы жардам болсун, мамлекет тарабынан жардам болсун, ошо жеке менчик камсыздандыруу компаниялары аркылуу ошо мамлекет өзүнүн жардамын берет да, ошо жабыркаган элдерге. Себеби статистиканы алып келсек, Кыргыз Республикасынын бюджетинен жабыркалагандарга миллиондогон акчалар кеткен ушул жылдарга чейин. Миллиондогон акчалар, миллиарддаган акчалар кеткен, бирок эч кандай мындай сезиле турган жардам эч көп элдерге берилбей калган да. А бул жакта камсыздандыруу компаниясы өзү чогулткан акчаны өзү колдоруна жабыркагандарга напрямую карматып коет 1 айдын ичинде. Ошондуктан бул механизм аябай пайдалуу, аябай керектүү нерсе биздин Кыргыз эле. Түшүнүктүү, кантсе да бул өтө жогору тепкичтеги жоопкерчиликтүү бизнес деп айтсак болот чындыгында. Бирок ошону камсыздоого даремети жетеби биздеги иштеп жаткан камсыздоочу жеке менчик компанияларда? Алардын бюджеттери ошого ылайык калганбы негизи? Жана эле айтып аттык эле, уставдык капиталы 3 эсеге көбөйөт деп аткан. Ошого жооп берип анан кызыгып чындыгында иш алып барууга даярбы биздин өлкөдөгү жеке компаниялар? Менин оюмча бардык жеке компаниялардын, бардык эмес, көп жылдан бери иштеп келе жаткан жеке менчик компаниялардын мүмкүнчүлүгү дагы, тажрыйбасы дагы жетет. Себеби ал компанияларда мамлекеттик компаниядагы 150 миллион уставной капитал азы бардык жеке компанияларда бар. Алар 150 миллиондон көп акчасы бар компаниялар деле бар. Тажрыйбалуу иштеп келген аябай специалисттер бар, башка чет мамлекеттерде иштеп келген специалисттер бар. Менин оюмча, эгерде тажрыйба жагынан салыштырып келсек, жеке камсыздандыруу компанияларда мамлекеттик компанияга караганда тажрыйбалуу, күчтүү специалисттер абдан көп. Ал жакта менин оюмча жеке банктар деле иштеп атышпайбы? Элдерге татыктуу кызмат көрсөтүп атышат, жеке камсыздандыруу компаниялар деле ошондой рекламаларды кылышат. Баары ар бир клиентти талашып жакшы иштешет да камсыздандыруу компаниялар, мүмкүнчүлүк берилсе эгер. Ошондой мүмкүнчүлүк боло турган болсо, компанияларда кызыктар бар деп эсептейсиз, демек. Мисалы, ошол эле жогоруда айтылган камсыздандыруу маданияты деп атпайбызбы? Ушул түшүнүктө керегинде бир аз сөз кылалы деп турам. Сиздин оюңузча биздин калк канчалык ушул камсыздандырууга даяр? Ушул мисалы үчүн милдеттүү түрдө болбогон учурда деле биз билебиз, батыш элдеринде алардын маданиятында камсыздандырууга башкача мамиле кылышат. Бул жаатта кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Ага карата жеке менчик камсыздандыруу компаниялары кандай иш-чараларды өткөрүп атат? Ошол эле же маалыматтык компанияларбы? Чындап айтып келгенде, жеке компаниялар көп юридикалык жактар менен жана ошондой эле физикалык кишилер, адамдар, жарандар менен ошолордун баары менен иштерди жүргүзүп келе жатышат. Камсыздандыруунун пайдасын билген киши өзү бизге келип камсыздандырууну эңсешет. Биз өзү ар бир эгерде эсептеп көрсөңүз, страховой компаниялар миллиондогон объекттерди страховка кылышат. Бирок анын баары көбүнчө Бишкекте эле жана көбүнчө производство менен связанный жеке ишканаларда эле жүргүзүлөт да. Биздин элибиздин камсыздандыруу боюнча маданиятын биз чындап өнүктүрүшүбүз керек. Бирок бул бир жеке компаниянын күчүнөн келбейт да. Бул жактан мамлекет тарабынан күчтүү салым керек. Бул жактан көптөгөн мамлекеттик телевидение аркылуу, жок дегенде ошолордон сааттарды бөлүп, мектептерде, университеттерде ошондой маалыматтар жүзүш керек, элдерге үйрөтүш керек, айыл жерлеринде иштерди жүргүзүш керек. Бир жеке компаниянын күчү жетпейт да бүт мамлекеттерге информационный компанияны жүргүзүүгө. Бул деле частный компания, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт экен. Бирок ошо элдерге жеткизүү үчүн эгерде мамлекет бизге мүмкүнчүлүк түзүп берсе, биз өзүбүздүн тажрыйбалуу специалисттерибизди бөлүп берүүгө даярбыз, дайыма даярбыз.
Сиз айтып атасыз, жеке менчик компаниялар дагы бул жаатта иштөөгө даяр экен деп, кызыктар экен деп айтып атасыз. Бирок ошол эле кезде канчалык ушуга кеткен каражат өзүн өзү актайт? Анткени билебиз да, вот табигый кырсык, зилзала, ошол эле жер көчкүдөн жабыркаган жарандардын компенсациялоо үчүн көп каражаттар кетет. Бирок бул өтө жогорку жоопкерчиликтүү иш-чара да. Бирок сиздин оюңузча эмнеси менен кандай артыкчылыктар болушу мүмкүн жеке компаниянын ошол эле мамлекеттик камсыздоо компаниясы менен салыштырганда? Алардын айырмасы жанагы ставка деп айтып кетти, анысы төмөн экен. Бирок сиздердин учуруңуздарда компанияны өнүктүрүү үчүн сиздер эч качан төмөн ставкага мамлекет койгон планканан төмөн бара албайсыздар да, туурабы? Жок, биз мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы койгон тарифти биз деле коюуга даярбыз. Ал тарифти биз деле ошондой 600 сомдон, 1200 сомдон биз деле андай тарифтерди. Анда суроомду башкача берейин, кечиресиз, түшүнүктүү. Бирок андай болгон учурда кадимки эле жөнөкөй жаран катары биз ким менен иштөө бизге кызыктар болот деп ойлойсуз? Мисалы үчүн карапайым эле калк үчүн мамлекеттик компания менен иштөөбү же жеке менчик компания менен иштөө көбүрөөк кызыктуу болот? Эми жеке компаниялар менен деле иштесе болот. Себеби эми жеке компания ишеним кимге карата көбүрөөк же азыраак деген мааниде айтып атам да. Менин оюмча бул бардык компаниялар өзүнүн жумушун лицензиянын негизинде алып барат да. Эгерде алар мамлекеттен лицензияны алгандан кийин, жумушту баштаганга мүмкүнчүлүктү алгандан кийин, бардыгын менин оюмча мүмкүнчүлүгү бирдей. Себеби мамлекет текшерип атат, акчасын текшерип атат, иштеген менеджерлерин текшерип атат. Бул чындап эле бул жакта опытный, квалифицированный руководителдер бар экен. Бул компанияга лицензия берсе болот, булардын акчасы бар, төлөп бере алат деп туруп, ошонун негизинде лицензия берип атпайбы? Анда бизге лицензияны бергенден кийин бизге иштегенге да мүмкүнчүлүк бериш керек да. Лицензия алдыкпы? Бардык компаниялардын иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. И госкомпаниянын, ошондой эле жеке компаниялардын деле иш алып баруусуна нормативдик база кепилдик болуп берет. Дагы бир акыркы суроом, бул биздин 11 телеканалынын телекөрүүчүлөрүнөн келген экен, практикалык жааттагы суроо экен. Эгер кайсы бир жаран камсыздандыруу компаниясынан полис алып, ал компания бир убакта банкрот болуп же лицензиясы токтотулса, кандай болот дейт, же болбосо түшкөн каражаттардын сакталышына канчалык кепилдик бар дейт? Бардык түрлөр боюнча, камсыздандыруунун түрлөрү боюнча ар бир камсыздандыруу компания өзүнчө резерв түзөт. Ошол резервде көптөгөн акчалар бир гана сиздин эле эмес, башка клиенттердин дагы акчасы резерв түрүндө банктарда баары сакталат. Эгерде эми кандайдыр бир мүмкүнчүлүк менен эми банкротство болуп калса, ар бир резерв создаваться этилип, анан кийин ошолордун баары төлөп бербейинче компания өзүн жабып же жок болуп кете албайт. Бул жакта себеби көптөгөн акчалар кошулган, 150 миллион деле ошол деле кепилдик болуп туруп берет. Жана башка өзүнүн мүлктөрү бар, ошолор менен комиссия түзүлүп, баардыгы боюнча төлөп берилет да, жөндөн жөн эле алып эле жок болуп кетип калды деген менин оюмча биз уже ал замандан кеттик окшойт. Себеби бардыгын издеп тапса болот, ошондуктан алдап качып кетүү деген жок. Себеби ар бир жеке камсыздандыруу компанияны ай сайын отчет алып турушат, ай сайын текшерип турушат, налоговый келип жыл сайын текшерип турат, өздөрүнүн аудиторлору текшерип турат. Ошондуктан ар бир жеке камсыздандыруу компанияларынын үстүнөн көзөмөл деле абдан күчтүү болот. Ошондуктан алдап жок болуп же акча жок болуп кетет деген ойдон алыс болушубуз керек менин оюмча. Рахмат айтам. Жогорудагы мамлекеттик камсыздандыруу программасынын тегерегинде сөз кылдык. Биздин студиянын коногу болуп Арсенал Кыргызстан компаниясынын өкүлү Сыргак Арзыматов болду. Сизге ийгилик каалайбыз.